Теманы улай милициянын элге болгон ишенимин иликтеген реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдигинин координатору Умат Казакбаев бүгүн биздин студияда. Саламатсызбы Урмат? Жыл башындагы изилдөөлөргө ылайык Кыргызстанда калктын 30% милицияга ишеним артпайт делген. Ички иштер министрлиги болсо тескерисинче соңку кезде милицияга ишеним артып баратат. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин изилдөөлөрү дагы далил боло алат деген жүйөлөрүн келтирип жатат. Кандайча мындай айырмачылыктар чыгып жатат? Албетте, жакшы суроо. Кыргызстандын жарандарынын 70% түзмө-түз милиция менен байланышы жок. Ал жарандар маалыматты кайсы жактан алат? Массалык маалымат каражаттан жана туугандарынан, тааныштарынан, досторунан. Ошонун негизинде милиция менен бир да жолу байланышта мындай болбогондуктан алар ошонун негизинде ой пикирин айтып коет. Биз жүргүзгөн сурамжылоо, биз мындай суроо беребиз. Акыркы убакта милиция менен байланышта болдуңуз беле? Күбө катары, жабыр тарткан катары, же болбошо баягы кылмыскер катары болобу? Анан эгерде адам ооба деп жооп берсе, биз андан кийинки суроо беребиз. Ушул сиз милиция менен ишин түзмө-түз сиз байланышып аны көрдүңүз. Ошол ишин сиз кандай баалайсыз деп суроо бергенде, мына ошол жакта чыныгы элдин ой пикири чыгат. Ошол мисалы милиция менен байланышта болгон кишилер, милиция менен баягы кагылышкан кишилер, которые соприкасались деген да. Ошонун арасынан 30% милицияга ишенем деп жооп беришет. Ошондуктан биздин цифра ошол жактан келип чыгып атат, 70% ишенбейт деген цифра да. Мисалы 10 киши арыз менен кайрылса, ошонун 3 эле кишиси биз милициянын иши менен канааттандырды, ошол иш бизди канааттандырды деп жооп берип атат. Калган 70% мен эч уурдалган буюмдарым берилген жок, мага милиция эч кандай мамиле кылган жок, арызды алган бойдон ошо боюнча чалган да жок, сураган да жок деп жооп берип атат. Соңку 5 жыл ичинде Кыргызстанда тартип, күч органдарын реформалоо боюнча көп иш-чаралар болду. Соңкусу ушул жылы июлда Коргоо кеңеши тарабынан дагы реформалык иштер бекитилди. Негизинен эле аракеттер көп, бирок жыйынтыгы аз болуп атат. Мунун себебин эмнеден көрөсүз? Жанагы биринчи суроого дагы бир абдан маанилүү нерсени айтып кетейин. Биз сураганда, мисалы, бир жылда мындай жалпылап мисал катары айтпайм, бир жылда 100 кылмыш катталса, дагы 60 кылмыш иши катталбайт. Анткени жөнөкөй адамдар арыз жазышпайт. То есть 60 киши жазбайт, анын калганын 100 киши жазат да. Ошондо чынында бир жылда 160 кылмыш иши болот Кыргызстанда, бирок ошонун 60% эле баягы катталат да, калгандары катталбай калат да. Ошондуктан реалдуу картина совсем башкача. Эми реформа боюнча эмне үчүн реформа жүрбөйт? Мына бул дагы жаңы мен айтып кеткен нерсе дагы бир себеп болот. Неге дегенде, милицияга эл арыз менен барып жазгандан милициядан коркот. Байланышкысы да келбейт, анан каякта реформа? Реформа деген бул милициянын ишин өзгөртүп, ошол ишти деген жөнөкөй жарандарга буруп, ошол баягы ишин элдерге буруп, элдердин коопсуздугун, камсыздоого жөнөтүш керек эле да. Элдер болсо милициядан коркуп атса каякта реформа? Бул биринчи себептердин бири болот. Кийинки себеп бул баягы саясий эрк жок. Баягы столду бир коюп туруп, мына мага реформа жасагыла, мен силерге 2 жыл мөөнөт берем, 2 жылдан кийин мындай жыйынтык болуш керек деп туруп бир мындай айта турган бир адам жок болуп атат. Бул экинчи себеп. Үчүнчү себеп акча жок деп айтышат, бирок биз ал менен макул эмеспиз, анткени көп нерселерге көзгө көрүнүктүү реформа жүргүзүш үчүн, ошондой өзгөрүүлөрдү жасаш үчүн акчанын кереги деле жок. Кеп акчада эмес, кеп баягы эркте да, саясий эркте болуп атат. Анан жанагы патрулдук милициянын мисал катары айтып кетпедимби, баягы жакшы нерселердин баягы атын эле алат дагы заты калып калат. Ошондуктан бир нерсени баштап коюп, ошону толук
толук кандуу мындай бир изилдеп, ошону толук кандуу жакшылап үтүр чекитине чейин изилдеп барып турган ошонун иш жүзүнө киргизсе, ошондо жакшы өзгөрүүлөр болмок экен. Биз менен жарандык активист Урмат Казакбаев маектешти. 11 каналында берүүбүздү улантабыз.